Assalamu alaikum. Allah'ın okuyan namazımızı kabul etsin. Biz Müslümanların adevi turasında yo'qamiz. Müslümanların adevi özgöçe sopçuluk yolda, tarikat yolda жүрген адамдардың адеби қандай болуш керек дегенде мұсылман адамның адеби да бұл жерде أن يستر حالته وعورته الباطنة ما أمكن кейінгі 20-ші адебimiz баяғы эме дейт да өзүнүн ички дүйнөсүндөгү болуп аткан нерсесин жашырып сыртта өзүн жасалма кичпейил көрсөткөндөн коркуш керек. Бул мусулмандын адеби. Анткени шариатта Алла Таала негизи эле шариатыбыз бизди сыртыңда кандай бол, ичиңде кандай болсо, сыртыңда ошондой бол дейт. Ошондуктан кээ бир мусулмандарда бизде баарыбызда эле ошондой бир камил болуп кетпегендей, баарыбыздын ката кемчилигибиз бар, ошондой бир учурлар катталып калат экен. Калп эле сыртыңда өзүңдү кичпейил көрсөтмүш болосуң, бирок ичиңде ызырынып, ичиңдеги арыстаның жулкунуп, тиштесе тиштейм, сөгүшсө сөгүшсөм, айтышса айтышам, өлбөгөн жерде калам деген о ичиңде арыстан бар да, баарыбызда. Нафси деген арыстан бар. Ал аркы бетке көнбөйт, бирок сыртыңда калп эле кичпейил боло берет экенбиз. Ошондуктан кандай дейт, чыныгы таква жолдо жүргөн мусулман адамдын адеби ушундай болуш керек. Ан ястура хаlahu ва ауратаху батина ма амкана, өзүнүн ички дүйнөсүндөгү болуп аткан нерсесин колдонуп жашырып аракет кылсын. Жана дагы وليحذر من استبداده بهيئة الخشوع وحصول الرعدة وضم الأكتاف وإطراف الرأس. Калп эле өзүндөй кылып кошунуба кээде ушундай да бизде намазга турганда эле ушинтип ушундай кичпейил болуп калабыз, мындай кичпейил болуп намаз окуйбуз, ушундай ийинибизге мындай тиги далыбыз далыга кошулуп, далылар кошулуп, мындай бир өзүбүздүн кичпейил бир адам катары, Кудайдын астында бир кор бир адам катары өзүбүздү кээде көрсөтөбүз да, мындай намаз окуп атканда бирөө караса, бечара Кудайдан коркот экен, таква экен дегендей ой келет да. А бирок чындыгында келгенде ошол эл астына келгенде эле ошол нерсе болбосо, башка учурда баягы нафсибиз чындап эле арыстан да. Ошондой жасалма немеден шарият тыйган. Эгерде өзүн байкабастан, өзүн чындап ошондой абалга жетип калгандай экен да, сырттан мындай таквалык кылып, өзүн зордоп, өзүн кыйнап окшошкондор бар. Бирок чындап өзү байкабастан, өзү билбестен окшоп калгандар бар. Жана бизде көпчүлүк учурда мусулмандар сахабаларга окшойбуз, пайгамбарга окшойбуз дегенде, пайгамбарга окшогондун эки түрү бар да. Бирөөлөр бар, алар өздөрүн зордоп окшотушат. А бирөөлөр бар, өздөрү окшошоюн дегенде эле ниети жок. Бирок алардын басканы, жүргөнү, турганы, алардын күлгөнү, алардын мимикасы, алардын манералары окшоп. Көрсө, бул таквалык адамдан адам жугатып. Устаздан шакиртке бул таквалык ушундай бир жугатылган нерсе болот экен. Шариатта ошон үчүн жасалмалуулукка баа берилген. Эми таза эметип кеткенде бар жасалмалуулук болуп аткан аракет катары эсептелинет дагы, бирок шариатта болсоң болушунча бол, жасалмалуу бол. Ошондуктан мына бул жерде сен кичпейил бол, бирок жасалма кичпейил болбо. Астейдил бол, чын ыхлас менен болгон кичпейил бол. Ошон үчүн Hazreti Умардын учурунда ушундай бир окуя болгон экен. Hazreti Умар бир адамды көрүптүр. Ал намаз окуп атат экен. Намаз окуп атып, ушунчалык кичпейил болуп, моңду алып намаз окуп атат экен, бир бечара болуп намаз окуп атат экен да. Анан Hazreti Умар ошого айткан экен: "Вайхака, ал-хушу иннама фил-қалб." Мындай жеткен вайхака дегенде кылчайып сен куруп калдың, сен житип кеткир деген мааниде. Мындай жекилип бирөөнүн бир ишин кылып, бир туура эмес иш кылып атса, ошону мындай критиковать этип, критикалап айтылган сөздө вайхака деген сөз. Hazreti Umar ошентип бирөө жасалма ушинтип өзүн таза эле кичпейил алып окуп атканын көрүп ушундай айткан экен. Кичпейилдүүлүк ыхлас деген бул жүрөктө болот. Сыртыңда сен канчалык келиштирген менен оюңда тиги мени минтип ойлоду, бул мени минтип ойлоду деп атса, ал сенин намазыңа зыян алып келбесе, пайда алып келбейт. Ошондуктан биринчи чөйрөттө сыртыңды оңдогондон мурда ичиңди оңдо. Пайгамбарыбыз ошол нерсени айткан.
адамда бир kesим бир муштум эт бар, ошол бир муштум эт оңолсо адам оңолот. Демек сырттан оңолуш менен эмес, биз иштен оңолууга аракет кылышыбыз керек. Мусулман адам ичи менен тышы бир болуп калышы керек. Ошондуктан мусулмандын бир адеби бүгүнкү 20-чы адепке келиппиз. Өткөндөн бери окуп атабыз. Бүгүн 20-чы адеп ошол болду. Өзүнүн ичиндеги болуп аткан нерсесин болушунча жашырып, баягы сыртында жасалмалуу кылбашы керек. Андан кийин ан янзура фи масалихи ихваниhi ва я'муруhum bil hirfati. Андан кийин дагы мусулмандын адеби ушундай, мусулмандын мусулман болгон адеби, мусулман дайыма өзүнчүл болбош керек. Шариятыбызда бул өзүнчүлдүк жек көрүлгөн нерсе. Мен эле болоюн, мен эле озуп кетейин, мага эле Кудай таалам берип турсун, менде эле болсун, башкалар өлсө өлүп кетсин, ичсе ичип кетсин деген бөлөктөрдү ойлобой, мен өзүм болсом болду, өзүмдүн туугандарым болсо болду деп башка жалпы жумурай журтту мусулмандарды ойлобой коюу, бул шайтандын иши, бул мусулманга жарашпаган сыпат деп. Ошондуктан мусулман адам ким десе, мусулман адам жалпы коомчулукту ойлоп, жалпы коом үчүн, эл үчүн дуа кылып, алар үчүн жакшылык кылганга ниет кылган адам бул чыныгы бир мусулман адам болот. Ошондуктан айтып атат, мусулман адам дайым ошондой болуш керек. Жанындагы досторунун, шериктеринин абалын карасын. Эгерде алардын бир эмеси болуп аткан болчу, муктаждыгы болуп аткан болчу, аларды бир кесипкөйлүккө үндөсүн. Бул ишти кыл, тигил ишти кыл деп бир багыт берсин дейт да. Жөн эле ушул аш той болгон жерде барып курсагын тойгузуп кете берсе, ошол нерсеге себепчи болуп жанында алып жүрө берсин дейт да. Кээде ушундай экен, кээде чындап эле, кээ бир учурда болот. Могул жерде ошол именно ушул маселени айтып атат да. Молдолор көпчүлүк учурда ошондой. Мисалы үчүн бирөөлөр бар, же болбосо кээ бир адамдар бар, ушундай бардыгы дебейбиз. Ошол аш тойдун эле үстүндө жүрөт. Бирөөнүкүнө барып Кур'ан окуйт, бирөөнүкүнө барып нике кыят. Анан ушинтип эле анын жанына бирөөнү ээрчитип алган өзүнүн кара курсагын тойсо болду. Үйүндө бала чакасы, аялынын жок жатат, дагы бир муктаждыгы жок жатат. Бирок өзүнүн кара курсагы тойсо болду. Ошентип эле көрүнгөн жерде бир молдо менен жакшы тил табышып алган, ошонун жанында баягы шерик болуп эле эчтеке кылбай эле жүрүш мүмкүн. Же болбосо ким болсо деле. Ошондуктан бул такыбалык жолдо, сопурчулук жолдо ошол той аштан келген тамак аш, же болбосо бир жерге барып бир нике кыйып койсо, же бир жанагынтип бир жакшылык кабыл, кайсы жерге барат, бир жерден барып бирөө бир пакетке салып берсе, бизде көп го, бизде элде көп, бизде молдолордо эмес, жалпы элде эле. Тойго баргандайын азыр пакети жок чыккан адам жүрөгү ооруп чамбылып калса керек. Бизде ошондой эле болуп калды да, ошончолук деңгээлде болуп калды. Жок, негизинен ошол мусулман адам баласы колдон келишинче өз колу менен тапкан акчадан жеген таттуу болот экен, ошол жугумдуу болот экен. Ошондуктан могул аулия заттар, олия заттар. Ошондой бекер тамак. Биз азыр ушундайбыз да, бекер болсо жей беребиз. Жарандай кыргыздар ошондой тамашалап айтып калышат да, бекер болсо ломжут деп калат го. Бул такыбалыкта Кудай сүйгөн, Кудайдан корккон адамдардын карманган багыты мындай эмес. Алар бекер тамак жебейт. Бекер тамактан колдон келишинче качат, колдон келишинче даамсыз болсо дагы, жупуну болсо дагы, жөнөкөй болсо дагы өз адал ниети менен иштеп таап жеген тамак такыбалыкка да пайдалуу болот экен. Ал нерсе ушу көп нерсеге пайдалуу болот. Ошондуктан могул жерде такыбалыкка бет алам деген адам ушундай болбосун дейт, жанагынтип бирөө пакетке толтуруп салып берсе, кыдыңдап ошону алып, ошого каниет кылып, ошого сүйүп калбаш керек дейт. Анткени ар кандай туура жалпы адамдар туурасында биз жакшы күнөөндөбүз. Бирөөнүн үйүнө барсаң сыйлап тамак салып берсе, адал деп аласың. Алар конокко чакыргандарда мына биз атайын адал продукталарды алып келип салат сулат жасап жегиле, таксырлар деп астына коет да. Бирок эл арасында билинген ар кандай бир күмөндүү нерселер болуп калышы мүмкүн дейт да. Ошондуктан мусулман адам баласы ошол нерсеге таза эле бет алып, ошол нерсеге таянып албастан, тетиринче мындайча айтканда жеңил оокатка, даяр оокатка көнбөстөн мусулман дайыма экинчи бир мусулманды не кылыш керек дейт? Эме кызматка үндөш керек. Бир мечитте бир окуя болду. Бирөө бар экен, 5-6 айдан бери мечитте жатат.
Cuma günü biraz meçhitin tegereği tazalamış bolup koyup, mümkün meçhitin esebinен içip jeyip, misalda hizmatkер қатарында бирок ал 40ка чыгып калган. Же аял бакпаса, же бала бакпаса, же атасына жакшылык кылбаса, же энесине жакшылык кылбаса, мындай мусулман болбойт. Мен айттым да, мындай таксырларды мечитте мындай жөн эптеп окат кылып жүргөн, эптеп окатын көрүп жүргөн, кара курсагын багып жүргөн мусулмандарга биз жалкоолугуна себепчи болбойт. Кетсин. Мечитке жатпасын. Барсын, үйүн баксын, аялы баксын, баласын баксын, ата-энесин баксын. Керек болсо бир айылды баксын. Эр азамат адам бир айылды эмес, бир өлкөнү бакса жараша турган адам. Анан келип алып өзүнүн кара курсагы тойсо, мечитте жатса болду, эптеп ошол жерден бирөө бир нерсесин көтөрүп келсе, ошону жеп коюп, бирөө тигини мечитке деп, мечитке Алла жолунда деп көптөр жардам берип калышы мүмкүн экен ар кандай. Аны ошентип бекер тамакка көнгөн бул шариятка жакшы эмес. Мына бул жерде ошол нерсени айтып атат да. Бекер тамакка көнгөш. Эгерде ошондой бирөө жарымды байкап калсаң, жок таксыр сен жатпа. Алла рызкыны берет. Бирок төөңдү байлап коюпту экен. Tövüngdü tuşap koyup da okey. Allah Teala Kur'an'da "Fayda kudiyeti salatu fantashiru fil ard." Cuma namazda okuş farz dedi. Cuma namazga gel dedi. Cuma namazda okup bitko'da fantashiru fil ard. Jerge tarqalgıla dağı "Wabtagu min fadlillah." Allah'ın rızkısını terip çekildi Allah Teala Kur'an'da aytadi. Oğuzunu açıp almamış, oğuzuna düş dep jata bergen bu musulmandын sıfatı emas deydi. Hazır çындap кейбір мечиттerde ошондой адамдар бар. Алар мечитте келет, мечитте жатат, мечитте эсебинен жейт, башка кылат дагы, анан кийин кылган иши жок, же аял бакпайт, же мечитке берген, же мечитке тийгизген жардамы жок, ата-энесине тийгизген жардамы жок, жада калса өзүнө тийгизген жардамы жок. Бул зулумдук болуп эсептелет. Ошондуктан мечитке жардам бересиң, бер, ошондой кылып бер. Анан келип алып мечитке корголоп, Алланын үйү, ал жерде мечитте Алла деген адамдар бар экен, бирөөгө катып айта албайт экен, анан алардын тиги жумшактыгынан, алардын мындай ошол устаздардын, аалымдардын мындай жупундулугу, жөнөкөйлүгү бир мусулман, байкуш мусулман деп боор ачырганынан пайдаланбашыбыз керек. Чындап эле ошондой немелер бар экен, бир-эки окуяга мен күбө болдум. Мен айттым, кетиргиле дедим. Биз могул адамдын, могул мусулмандын 40ка чыккан адам болсо, ал адамдын бекер тамак жеп, жалкоо болуп калышына себепчи болбойлу. Кетсин мечитте. Барсын ишин кылсын. Неге мечитке жатат? Мечит жата турган жер эмес. Мечит деген адамдар келип кулчулук кылып жаратканга ибадат кыла турган жер. Барсын, кечке иштесин эл катары. Кечинде келип, пожалуйста, эл катары 5 убак намазын окусун. Башка учурда кетсин. Мечитте өзүнүн кызматкерлери бар. Бирөө светин карап атат, бирөө суусун карап атат, бирөө азанын айтып атат. Ансыз депчи. Ошондуктан мусулман адамдын адеби ушул болуш керек. Дайыма жанындагы жүргөн адамын ошол бекер тамакка көнүп калбастан кетиринче бир кесип кылып, мээнет кылууга чакырышыбыз керек. Бул мусулмандын адеби. Өзгөчө сопучулук жолдо, тарикат жолго кимде ким өткөн болчу, тарикат жолунда ошондой бекер опатка көнүп албаш керек. Мээнет кылыш керек. Жаны тынбаш керек, иштеш керек. Ибадатка да бекем болуш керек. Бул дүйнө өзү мээнеттин дүйнөсү. Бул дүйнөдө мээнет кылбаган адам, чуркабаган адам, бул дүйнөдө иштебеген адам, бул дүйнөдө ибадат кылбаган адам, бул дүйнөдө да корголот, куржалап калат, кыяматта да куржалап калат. Ошондуктан ибадат өзү мээнет. Бул адалдан тамак таап жеш, бул дагы ибадат. Ошондуктан кейбир олиялар айткандай, "Мен лам янфа лахубуху ла янфау каулуху. Фал-арифу ман юсаллифу ан-нас ва хум фи хирафи." Демек, чыныгы олиялар кандай десе, чыныгы олиялар ушундай болот дейт. Алардын айтпаса дагы, алардын сөз айтпаса дагы, аларды көргөн адам, алардын жанында жүргөн адам ушундай талим тарбияны алыш керек. Ал адамдар, анын тегерегиндеги адамдар, ар ким сөз кесибин кылып жүрүп, бирок ошол эле кезде руханий байлык ала тургандай деңгээлдеги аалым, олиялар болсо, ошолордон талим тарбия алган адамдар мыкты адамдар болот дейт. Демек, баарын жаныңа топтоп алып болду, баарын мен жанымда болду, баарын молдо бол деген нерсе эмес. Ар ким өзүнүн ишин кылсын дейт. Ар ким өзүнүн тармагында ишин кылсын, ошол эле кезде Кудайга кулчулук кылсын. Вализалика хасса шариу алал амали бил-яд. Мына ошондуктан шариятыбыз адамдарды колу менен, өз колу менен мээнет кылып тамак жешке чакырган.
ولم يزل العارفون يحطون على ذلك. Oliyalar, alim oliyalar mana shundayga undab kelgan. Wa alal wari anil akli an mali ghayrihim amkan. Qo'ldan kelishincha birovning bergan, birov tamoq olib bersa, o'sha birovning tomog'in jebeganga harakat qiladi. O'shunday bo'lish kerak deydi. وقد كان جد الشيخ علي الشعراني من أهل الورع حتى كان لا يأكل من لبن الجاموس. Bu adam aytib atadi, bu kitap жазған Şeyh Abdülvahhab Şa'rani деген чоң олия болған, өзінің заманында құтып, ғауыстық деңгейдегі улы олиялардан болған. Бұл айтады, менің чоң атам ушундай болған дейді. Ал жамустун емесін жеген емес дейді, сүтін ішкен емес дейді. Жамус деген бұл араб өлкөлөрүндө бар да, уйдан чоң болот. Жана биздин топосто отпайды. O topos bir uydun bir sortuna girse, jamus bizdin uylardan bir jarım ise çoğun bulup da bizdin uylar mınçalık olsa jamuslar mınçalık bulup. Anam jamustun sütü uydun sütüne karaganda köp bulup. Uydan 10 litre çıksa jamustan 15 litre çıkarta söğüktü bulup. Anam sütü de başka çayı dağındı bulup. Bu Arap ülkelerinde köp. Bu jamus uydun el ökümün altında. Bu menin çoğun atam değil. O şol jamustun sütü içmeydiler. لأنه لا ينضبط في الغالب على الأكل من مال مالكي. Antkeni uydun sütünü içpegen sebebi nege dese, uy degen bu mal. Keyde jünöttagı tiginin jemin ottoy, tiginin çöğün ottoy, tiginin sarayındagı çöpkö başırat. Anın oşol komşunun çöğün jedi, oşonun çöğünün süt payda boldu. Demek bu jerde bölök bürönün akısı aralashıp atат. Eger de kimde-kim uyun özünün sarayına bakıp, özünün suusun kuyup verip, özü çoğu olup gelip, özünün agorotuna bölök bürönün çoğun ottoboston, bölök bürönün agorotuna uyun girgizbesden berse, anda oşonun sütünü içsek adaldı. Demek, komşunun çöğün ottop saldı. Komşu bir yaktan sögünüp atat, kakınıp atat. Uyun karabayбы деп atat. Men eптеп korup turgan korgonumdun bari ottop salttır деп atat. Boldu, andan çıkkan süt, anı içken aram dep turup, menin çoğun atam oşonun için içmekti. Ушунчалыктан келди таквалык. Ошондо адамдын руханий дүйнөсү өсөт. Ошондо адам чыныгы бир ичи сырты бирдей болгон мусулманга айланат. Ошондон мен чоң атам ушундай адам эле дейт. Керек болсо, уй коңшунун чөйүн жеп койсо, ошонун сүтүн ичпейт. Леаннаху анандагы. وكذلك كان لا يأكل طير الحمام الذي يلتقط البذر من الزرع. Oşol siyaqtı öyle kuştun etini jebeyt eken. Çoğun atam deydi, kuştun etini jechmez deydi. Özgöçe köpüçkön siyaqtı ушундай bir kuştardın etini jechmez. Antkeni nege degende bular egin talada көрүнгөндө эгинин оттойт. Демек бирөөнүн эмесин алат, бирөөнүн эгинин оттойт дагы, ошол бирөөнүн акысына кирип кетет. Ошондуктан мында да таквалык жечмес дейт да. وكذا إذا طحن يرفع الحجر وينفضه من الدقيق الذي يكون فيه ويغسله ثم يطحن. Eğer de ilgeri jargılçakka, baykeler oturat, ilgeri jargılçakka tarkan tartıp buğday tartat. Hazır jargılçakka tartay oldu. Oşol jargılçakka mындай talkan tartkanda komşular birine tartıp kelip surap kelет. Oşol jargılçakты жууп тазалап, жаргылчактагы калып калган дандарды бир уч болобу, жарым уч болобу, ошону бияка коюп, бунун акысы деп жууп тазалап турган өзүнүн буğdayын салып, анан жаргылчакка тартат экен. Ошонун bir çişten buğday olsa da akısı mağa ötüp ketmesin. Uşunçalık dengelde musulman adam büröөнүн akısını jeşten takvalık kılış gerek. Oşon üçün bayağı bizde fiqh kitaplarda şol nesini aytат da, muhtazar ошол келет го. Nan surap jese bolot. İlgeri mınakay azır эле nan satıp alıp jep kaldık. Koңшу nan бербей kaldı. Bolboso bala кезде biz şu koңшулардан, şu соседтерибизден nan surap алып келип жеп жүрүп эле чоңойгонбуз. Бар жеңген нан сурап келди, бар чоң апаңа нан сурап келди деп эле бар нан сурап келип, кийин бышырганда эле мынакей сизден алган нанды апарып жеп жүргөнбүз. Бирок азыр андай берди. Эми ошондо илгертеден ошол салт болгон экен. Анан ошондо бирөөнүн наны жумшак булбулдак болот, кып-кызыл болуп, даамдуу болуп түшөт. Бирөөнүн наны камыр ачыбай калат, же туз ачуу болуп калат, же унун жесең камыр уну ачуу болот. Бирөөнүн акысы бирөөгө өтөт. Сөз жок өтөт. Анткени чындап эле жеңеңе же чоң апаңа нан алып келсең кайра апарып берсең сүйлөнүп калган учурлар болот. Мен наным жумшак болчу, былпылдак болчу, сен каткан нан берип коюптур, ал болуптур, бул болуптур дегенди биз жашоодо көргөнбүз. Демек, ошону алдындар айтат экен, ушул жерде бирөөнүн коңшуңан нан сурап келдиңби? Кайра нан апарып бергенде нааразы болот, демек акысы
Анткени любом случае бир нан экинчи нанга окшойт. Бирөөнүкү дамдуу болот, бирөөнүкү дамсызыраак болот, бирөөнүкү тузу кем болот, бирөөнүн тузу ач болот. Бирөөлөр деги эле тамактын тузу кем тамак ичет, бирөөлөр тузлуураак тамак ичет. Ар бир үйдө ар кандай өзүнчө бир эмелер бар. Баягы өзүнүн бир ички бир семейный бир закондор бар. Аны ошондуктан аалымдар келип этегинде айтты, бар нан суроого муктаждык токтото албайбыз. Демек килограммга салат. Демек нанды сурап атканда таразага тартсын. 500 грамм нан болса кайра 500 грамм берсин. Жок деген ошо. Эгерде 500 грамм нан алып туруп кайра 300 грамм нан берсе, ошол эле нан. Бирок тиги 500 грамм алган, жарым кило нан алып атат. Кайра сага бергенде 300 грамм нан берип атса. Демек сен 200 грамм нанын жеп атасың, акысын жеп атасың, кыяматта жооп бересиң дейт. Ушунчалык деңгээлде такыбалык кылган. Ошондуктан бул Кудай жолунда жүргөн адам ушул нерселерден такыбалык кылышы керек болот. Бул адеп. Эгерде мындай нерседен такыбалык кылбай турган болчосо, сенин кылып аткан зикириң, ибадатыңдын, руханий дүйнөңдүн өсүшүнө таасир бербейт. Парзыңдан кутула бересиң. Намазың окусаң парзыңдан кутула бересиң. Орозоң кармасаң парзыңдан кутула бересиң. Бирок өйдөгөсүнөн көтөрүлбөйт. Руханий дүйнөң байбайт. Баягы дагы эле руханий дүйнөң баягы жакыр бойдон туруп берет. Бул ошол маселени айтып атат. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري ليعلمه الورع. Bir жолу Хасан Басри bir адамга келиптир. Ал адамга такыбалыкты үйрөтөйүн. Вари' дейт. Такыбалык деген бар, вари' деген бар. Такыбалык деген не десе, Алла Таала буйруган нерсени аткарып, Алла Таала тыйган нерседен тыйылган адам бул такыба адам. Ал эми вари' деп коет, вара' деп коет. Вара' бул такыбадан да күчтүүрөөк. Такыбадан да күчтүүрөөк бул кандай десе, адал нерсени жештен дагы итияттайт. О адал локпой мен жебей эле коюнчу. Мисалы үчүн бизде кээ бир устаздар бар эле, рахматы бизде окуткан Молдо Шакир деген устазыбыз бар эле, 2012-жылы каза болуп кетти. Ошо учурунда ошо биздин Орто Азия чөлкөдүндө эң бир аалым устаздардын бири болгон. Мына ошол устаз ошондой эле. Тойго барса, же бир жака барса, кичикей чайнеги бар, чайнегин ала жүрөт, көк чайын жанына ала жүрөт. Анан кичикей түйүнчү белине эмен орголот, жолу орголот. Жолуктун ичинде 1-2 сындырым каккан кара нан болот. Bir жерге бирөөнүкүнө тойго барса, bir никеге барса, башкага барса, ал жердин ашын жебестен, тамагын жебестен, ошо эл катары отурат, баягы өзүнүн чайнегине чай демдетип ичип, анан өзүнүн нанын жейт. Ушунчалык деңгээлде такыба. Азыр да ошондой кээ бир такыба адамдар бар. Демек, бул ал арам болгондук үчүн жебей жаткан жери жок. Болгону кээде адал нерседен дагы ошол адал деген нерседе да кокусун байкабастан арам аралашып кеткен болчосо мен арам жеп алып, ибадатыма, руханий дүйнөмдүн тазалышына бир залакас тийип калбасын деп ушундай нерседен этиятта болууну вара дейт шариат. Хасан Басри bir адам Хасан Басриге келип, Хасан Басриге мен такыбалыкты үйрөтөм деп келиптир. فقال يا أخي أنا لا أصلح لأن يؤخذ على أني ورع. Ансал айттыр, Хасан Басри айттыр. Bir туғаным дептир. Хасан Басри келді. Хасан Басриге келді. Хасан Басри айтат экен, bir туғаным дейт экен. Менде эми андай такыбалыкты үйрөнө албай калды. Менде сен издеп келген такыбалык менде жок деп Хасан Басри айтат экен. Мен анткени падышанын малынан жедим. Падыша мага берген белекти кабыл алдым, жеп койдум. Sen Kufa şahrında bir adam var. Oşol adam özünün egin talası var. Oşol özünün egin talasına egin egip, oşonun menen tamak içet, oşonun menen nemetet, kun göröt, kun bagat, büröөнүн эмесинен сырттан бөлөк бирөөнүн дүнүйөсүн жебейт. Ошол адамдан такыбалыкты үйрөнсүн болот. Ошого бар деп Хасан Басри ошого жөнөтүп кеткен. Анын бир уyu бар. Ошол уюн өзүнүн огородунда кайтарат, отказат. Анан кийин бир кудугу бар. Ошол өзүнүн кудугунан гана суу ичет. Башка жерден суу ичпейт. Ошол уюн саап, уюдун сүтүн ичет. Ошол өзүнүн баягы полиясы бар, ошол өзүнүн огороду бар. Ошол огородунан чыккан буудайды ичет. Бөлөктүкүн жебейт. Ушундай такыбалыкты арман. Ошол кишиге бар дейт экен. Анан баягы адам Хасан Басринин сөзүн угуп баягы кишиге барат экен. Барса чындап эле ошондой экен. Өзүнүн жери бар экен, ошол жерге буудай эккен. Өзүнүн жери бар экен, ошол жерге уюн кайтарат экен. Кудугу бар экен, ошол жерде кудугунан суу алып ичет. Ошол кудугунан уюна суу берет. Анан уyu ичкен сүттөн, баягы чыккан сүттөн ичет экен.
Анан баягы адам сурап туруп, эмне жумуш менен келдиң десе ал айтат экен да. Мен сага келдим, сиз ушундай таква адам экенсиз. Бөлөк бирөөнүн дүнүйөсүн жебейт экенсиз. Бөлөк бирөөнүн нанын жебейт экенсиз. Арам болгон үчүн эмес. Адал эле болгон арамга түшүп кетпейин, таквалыгыма бир залакас тийбесин деп жебейт экенсиз. Десе айтат экен, сени ким жөнөттү десе айтат экен, мени Хасан Басри жөнөттү. Десе айтат экен, Аллах Таала Хасан Басринин да баарыбыздын күнөөбүздү кечирсин. Чындап эле ошондой болчу, бирок азыр менин да абалым өзгөрдү. Менден дагы сен таквалыкты үйлөнө албай калдың дейт экен. Се баягы адам сурайт экен, эмнеге десе айтат экен, мен намаз окуп аттым эле, уйду кой берип эле, уюм соседтин огородуна кирип кетиптир. Келсем, уюм соседтин огородуна кирип, буттары балчык болуп калыптыр. Демек, анын топурагы менен менин топурагым аралашып калды. Демек, мен мындан ары менден бирөөгө бир таквалык үйлөнө турган бир үлгү боло албай калдым. Анткени мен жанымда турган коңшума малым кирип, залакасын тийгизди. Демек, коңшумдун ичи ооруп калды. Демек, мен бирөөгө үлгү боло албайм дейт экен да. Сен баргын, бөлөк бирөөгө эле барып, ушундай бир таква адам десе, мен үлгү боло алчудай болбой калды дейт экен. Бул жерде мисал кылып атат да, чыныгы Кудайдан корккон таква адамдардын таквалыгы ушунчалык болгон. Жада калса, уyu огородуна кирип кетип, анын огородун тебелеп койсо, ошондон да кыжалак болуп, мен бирөөнүн акысына кирип кеттим. Менде таквалыгымда таквалыгыма бир кемтик жетти деп өздөрү ушундай бир кичпейил алат. Ошондуктан бул мусулмандын, жалпы мусулмандын адеби болуш керек, өзгөчө тарикат жолунда жүргөн, сопучулук жолдо жүргөн адамдар ушундай болуш керек, бирөөнүн акысына өтпөш керек. Колдон келсе адамдарды өз колу менен, өз мээнети менен тамак таап жешке чакырыш керек дейт. Андан кийинки 22-чи адеп ан янсаха нафсаху ва ихванаху мин гайри дa'ва. Өзүн насаат айтсын дейт. Жана башка мусулман бир туугандарга да насаат айтканда өзүнүн ордун билип насаат айтсын. Өзүн бир тет жакка коюп албасын. Кейде адам баласы ушундай экенбиз да. Өзүң насаат айта турган эле адам эмессиң. Бирок өзүңдү пикке коюп аласың. Башкалардын баары этекте жүргөндөй мамиле кылып, жок. Элге, мусулмандарга насаатын айт, бирок анчалык деңгээлде көтөрүлбөйт. Кече бирөө айтат да. Эми адамбыз да, баарыбызда ката кемчилик бар. Бир ажык айтат, мен бир мечитке бардым дейт. Мечитке бардым дагы анан мечит жабык экен дейт. Анан имамга чалдым дейт. Имамга чалып мечитке намаз окугайын деп кеч болуп калды, куптандайм, жарым саат өтүп кетти эле дейт. Анан барып анан чалып, ассаламу алейкум десем, алиге алды дейт. Анан сизби мечиттин имамы десем, угуп атам деди дейт. Анан жок, сиз мечиттин имамы болосузбу десем, угуп атам деди дейт. Анан баягы ажык айтат, мен да аябай неудобный болуп дейт, ыңгайсыз болуп кетти. Анан чындап эле биз баарыбыз эч ким баягы пайгамбар болуп кеткен жери жок, эч ким олия болуп кеткен жери жок. Бирок мусулман адам баласы өзү кичпейил болгонго аракет кылыш керек. Өзгөчө мына дин жолунда молдо болуп жүргөн адамдарга бул текеберлик жарашпайт. Негизи мусулман адамга текеберлик жарашпайт. Угуп атам деп таза өзүн бир тет жакка көтөрүп алган, аны укканда бияктан молдо, мен молдомун да. Мен аябай не болом. Баягы киши молдонун кылыгын айтып атат да, молдо кешүп десе, мен өзүм бияктан алып неудобный болом да, кызыкчы болом аябай киши. Ошондуктан бул баарыбызга сабак, бул дүйнөдө биз баарыбыздын кемчилигибиз бар, катабыз бар, оңдоого аракет кылышыбыз керек. Могул жерден мүмкүн анча-мынча угуп калгандар болсо, чындап эле мондо киши ушундай болуш керек экен, мондо киши эл менен иштешип аткандан кийин жатык болуш керек, жупун болуш керек, жөнөкөй болуш керек, элдин катманынан көтөрүлбөш керек. Анан кийин 5 кишиге шарият айтып койсо эле анан кийин көтөрүлүп, анан кийин булардын баарына өзүнүн баласындай же бир окуучусундай мамиле кылып койгон туура эмес да. Чоң адамдар отурат, мусулмандар отурат. Анан сен бир-эки насаат айтып койсоң эле сен чыныгы насаатчы эмессиң дейт да. Чыныгы насаатчылар булар, чыныгы аалымдар, олиялар. Ал деңгээлге жете элексиң, демек бир аз желиңди чыгарып, бир аз пас бол, жөнөкөй бол, жупун бол деген нерсени айтып атат да. Негизи мусулман адам баласы жөнөкөй болуш керек. Анан жанагындай, мисалы үчүн жанагы молдо экен, угуп атам, андай мындай деп бирөөгө орой кылган мүнөзү
бул бизге баарыбызга өзгөчө мондолорго салам кошкон. Мондолор ушундай нерсени кылбайт. Демек сырттан караганда, бирөөдөн укканда бизге жаман көрүндү. Демек бул жарашпайт. Бул молдого жарашпаган жөнөкөй мусулмандарга да жарашпайт. Бул текеберлик. Пайгамбар Аллах Таала хадис кудусуда айтат, бул текеберлик менин чапаным дейт да кыргызча. Менин чапанымды кимде ким талаша турган болчу болсо, анда болбойт. Демек бунун мааниси ошол. Демек Алланын чапанын, Алланын кийген кийимин талашкандай болот. Демек бул текеберлик бир гана жараткан Аллага жарашат. Андан башка эч бир махлукка мындай көтөрүлүп, мен анан сен кимсиң деп анан угуп атам деп турган чоң киши болуп неметкен болбойт дейт. Ошондон мындай дейт. Өзүнө насаатчы болсун. Жана мусулман бир туугандарга насаатчы болсун, бирок ошол эле кезде өзүн кыйын сезип, өзүн бир деңгээлге көтөрүп албасын. Бул мусулмандын адеби. Бул мусулманга жарашпаган адеп. Ошондуктан жалпы мусулмандар ушул нерсеге көңүл бөлөйлү. 23-чү адеп ушул болду. Ан яра анна тасадди ли баби таслик иттила. Анан дагы азыркы кезде ушундай бизде бир эме болуп калды да. Сос тармактарда адеп бул жерде. Бөлөк-бөлөгө акыл үйрөтүп, аларга тазатып эле жакшы киши болуп, дин шариятты билген киши болуп, элдин астына чыгуу бул Алладан болгон бир чоң сыноо. Өткөндө бир дамла менен отурабыз. Ал дамла эле өтө билимдүү устаздар бар. Өтө билимдүү алым. Анан бирок ал эч качан эл астына чыкпайт. Аны камерага тартылбайт бизде. Ал жөн гана эл чогулган жерде жөн гана билген шариятты айтат, билген сабагын өтөт, студенттерге, медреседе окугандарга, устаздарга сабагын өтөт, бирок эч качан мындай камеранын астына чыкпайт. Айтып атат, адамдар айтып атат, дамла. Мен деле айтып атам дейм, мен деле чыгып атам. Колубуздан келсе деле, келбесе деле, окшошсо деле, окшошпосо деле чыгып атабыз. Бираз элге пайда тийип калсын, эл бирөө болсо бирөө угуп үйрөнүп калсын деп атабыз. Сиз чыксаңыз десек, ошол дамла айтат да. Бул таанымал болуу деле бул чоң жүк дейт. Элдин астында таанымал болуп, элдин астында чоң молдо болуп, элдин астында таанымал болуу деле бул Алладан болгон сыноо. Бул таанымал болгон бул бир авторитет эмес, бул сага жакшылык алып келбейт. Туура эл сыйлашы мүмкүн, элдин көз алдында эл алакана салып, дамла устаз деп тияка барсаң, 15 киши бияка барсаң, 50 киши арканда жүрүшү мүмкүн. Бирок анын баардыгы сыноо дейт. Сыноо. Анткени сен ошол жерде ошону көтөрө аласың. Ошону көтөрүп, өзүңдүн даражаңды билип, өзүңдүн эл сени алакана салып көтөрсө деле, бирок сен эч качан өзүңдүн күнөөкөр бир Алланын кулу экениңди, пайгамбардын үммөтү экениңди эстен чыгарбаш керек. Анан бир 5 күн же болсо 5 ай бүтүп алаканга салып көтөрүп койсо, 6-чы айда Кыргызстанда единственный менмин деп чыга турган болчу болсо, анда бул катастрофа. Анда бул асманга түшүп, жардын башынан жерге төбөсү менен мырганга эле тете болот дейт. Ошондуктан бул таанымал болуу деле, эл астына чыгуу деле бул Алладан болгон сыноо дейт. Мындан деле көрүнгөн адам өтө албайт дейт. Алла Таала андайдан сактасын. Ошондуктан аз көрүп атабыз да, мисалы үчүн интернетте, соц тармактарда карасаң, шарият билгени деле шарият айтып атат, билбегени деле шарият айтып атат, ырчысы деле шарият айтып атат, актёру деле шарият айтып атат, боксеру деле шарият айтып атат, бүт баары шарият айтып атат. Анан мейли биринекин сөз келип калса айтып койсо мейли. А бирок интернетке чыгып алып туруп сабак өтүп баштаган бул болбойт. Анткени сабакты, диний сабактарды молдолор өчүн. Аны артисттер, аны боксерлор, аны спортсмендер, аны теги дагы бир немелер, саясатчылар сүйлөй турган нерсе эмес. Саясатты сүйлөшүн. Спортчулар өзүнүн спортусун кылсын. Медиктер өзүнүн медицина тармагын өнүктүрөсүн. Шарият тармагында иштеп аткан биздин өзүнүн муфтиятыбыз бар. Муфтияттын составында иштеп аткан азыр мынакей имамдар бар. Баш этеги 5-10 миңге жакын кызматкер бар. Ар бир айылда мечитте имам бар, зам имамдар бар, башкалар бар, медреселер бар 100дөн ашык. Ар бир медреседе иштеп аткан 10дон, 15ден, 20дан, 30дан, кээ бир чоң медреселерде 100дөн. Мисалы Ислам университетинде 100 мугалим иштейт. Ар ким өзүнүн ишин кылыш керек. Ошондуктан могул жерде ошол нерсе айтат. Мусулмандын адеби өзүңдүн абалыңды билбей туруп, өзүңдү бир тактыга коёң.
Азыр ошондой балдарды карасаң, интернетке карасаң, чыгып эле бүт эле молдо, бүт эле шарият айтып атат. Тааныганы деле, тааныбаганы деле, анан ошо менен ооруп калган, билинбей, жылдыз оорусу менен ооруп калган. Бир 2000 подписчик катталып коюп, бир 150 лайк басып, анан кийин бир аз комментарий жазып койсо, баягы устаз болот. Өзү 20дагы бала, 25деги бала. Турмуш деле көрөт, үйлөнгөн элек. Bir окуя болду эле, кызык. Bir балага эле ошентип баягы немелерди сүйлөп, блогер катары сүйлөп, анан бир жолу аялым кетип калган, аялым өлүп калган, 4 балам менен калып калды, ушундай образга кирип айтып берди. Ал өзү студент, үйлөнө элек бала. Анан образга кирип айтып берсе, аны интернеттен көргөн адамдардын баары баягы балага боор ачып алыптыр. Баягы аялы 4 баласы менен өлүп калыптыр, 4 баласын өзү багат экен деп бир күнү бирөөгө жолукса, мен бир ошо баланы айтат, ошондой турбайбы, аял өлүп калды, 4 баласы менен калыптыр дейт да. Ана бел айтып атат, ал 4 баласы жок, ал үйлөнө элек, ал өмүр үйлөнүп көрүлөк. Десем баягы киши айтат, мен анын 4 баласы менен баягы ошо аял өлүп калды деп мен ага боорум ачып атпайбы дейт да. Ушунчалык деңгээлде болуп атат. Ошондуктан бул бизге адепте бирөөнү жамандап же бирөөнүн айыбын айтыш максат эмес. Мусулман динибиз, ислам динибиз өзү баштан этек адеп. Демек ошол мусулмандын адеби өзгөчө бул тарикат жолунда, сопучулук жолдо жүргөн адам эч качан лидер болуп чыкпаш керек. Мен кыйынмын, мен ушу сопучулук жолдо, мен ушу шарият илимин үйрөтүүдө мен устаздык кылам деп туруп, баягы мындайча айтканда, мондолордон тизгинди талашпаш керек. Ар бир кесиптен, ар бир кесип бизде айтат, ар бир кесип ардактуу. Ардактуу дегенде бул шарият илимин жөнөкөй жолку, жөнөкөй эле катардагы адам чече бере турган, катардагы адам сүйлөй бере турган маселе эмес да. Мынакей могу телефонду эле карасаң, телефонду бирөөлөр ойлоп чыкты. 2012-жылдары чыкты окшойт, по-моему, 2013 сенсорныйлар, 2012, 2010дон бери көздөй чыкты да. Ага жери кнопочный колдончу. 2012-жылдары билем да, мен точно эсимде, кнопочный колдончу. Ана ошондо адамдар сенсорный телефон чыкты, экрандан эле минте берсе, неметиле берет экен дегенде, мен өзүм башыман өткөндө мен айткандай, койчу. Сенсорный болбойт, экран минткенде болчу эле. Мен ошо кнопочныйды колдонууда бир канча убакыт мен кнопочный колдонуп жүрдүм. Анан кийин эле бул сенсорныйды алып колдонсоң, бул аябай удобный экен. Бирок ушул телефонду ушул деңгээлге жеткирип аткан ким? Бул телефонду иштеп аткандар медиктер эмес да. Юристтер эмес. Точно молдолор эмес да. Буну иштеп аткан математиктер. Математика илиминин адам затына болуп аткан пайдасы ушул. Бирок ошол математика эмен тилинде высший математика деп коет. Биз түшүнбөйбүз, билбейбиз. Бирок бирөөлөр ошону билет экен, ошону окуган экен, ошон үчүн момундай бир. Муну мен 100 жыл окусам да мен мындай нерсе ойлоп таба албайм, иштеп чыгара албайм. Менде билим жок. Шарият да куду ошондой. Шариаттын дагы адамдары болуш керек. Шариятты ошол адамдар сүйлөш керек. Анан бир молдодон бир хадис угуп, бир молдодон бир аят угуп эле сүйлөй бере тургандай, бул дин оңойлтон нерсе эмес. Ошондуктан биз эмне үчүн ошон үчүн мазхаб карманабыз? Пайгамбар Куран сүннөттү калтырды, бирок биз мазхаб карманабыз дейбиз. Эмнеге? Анткени ошо Курандагы сүннөттөгү пикирлерди мазхаб бизге ачыктап берет. Ошондуктан биз мазхаб карманышыбыз керек. Ошондо биз чындап Куран сүннөттү карманып болобуз. Эгерде Куранды түз окуп, түз кабыл алса, хадисти түз окуп, түз кабыл алса, анда адам көп бузбайт, анда адам жакшы кылбайт, адашат. Анткени Куранды, хадисти көрүнгөн эле мусулман түшүнө албайт. Ошон үчүн адам баласы дейт, ан яра анна тасадди либаби таслим иптилади. Демек ушул устаздык орунга отуруу, адамдарга руханий тарбиячы болуп орунга отуруп, адамдарга духовный лидер места отуруу, моундай места отуруу. Бул Алладан болгон сынак. Анткени сен өзүңдүн эле тарбияң эмес, сен ошо сенин аркаңда эричип жүргөн адамдардын бардыгынын духовный тарбиясына кепилдик алып атасың. Сен эми үлгүсү. Сен ошолордун бардыгын ошол үйрөтө ала тургандай деңгээлде мунун көктүгү бар, мунун жумшактыгы бар, мунун өжөрлүгү бар. Ар кимдин ар кандай мүнөзү бар. Ошолордун баарын оңдоп, түздөп бир золотой бир мусулманга айланта ала тургандай деңгээлдеги адам устаздын
ордуна отуруп устаздык тактысына отуруп устаздык кылса болот. Көрүнгөн адам устаздык кылса болот. Бул мусулмандын адеби болуш керек. Ошондуктан бул эл астында шарият сүйлөп чыгып, эл астында таанымал болуп, авторитет болуу. Азыркы учурда билбейм, мисалы үчүн биз окуп жүргөн учурда башкача болчу. Азыркы жаштарда мына Куран жаттап аткан, илим окуп аткан балдарда ар кандай ниеттер болушу мүмкүн. Жаш балдардын ичине кирип көргөндөй билбейсиң. Бирок азыр чындап эле бизде Рахмату Чубак ажыке окшогон, азыркы Максат ажы, Сайыт Бакас дамла, да Кыргызстанда кандай бир дамлаларыбыз бар. Ошондой дамлаларды көрүп деле кээ бирөө ошондой болом деп илим алып аткан. Бирок ошондой деңгээлге чыгуу ниет кылсаң Алла Таала берип коет, ал жеңил эле нерсе. Бирок бул Алладан болгон чоң сыноо. Ал деңгээлди, ошол жүктү көтөрө алган көтөрө албагандар андайлар тайганда, андайлар кулаганда биз жөн эле бутубуздан чалсак алар аскадан кулайт экен. Кулагандар төбөсүнөн кулайт. Элдин баары сени көрүп турат, кулап бараткан. Ошондуктан бул устаттык кылуу бул авторитет эмес. Таанымал молдо болуу бул авторитет эмес. Бул Алладан болгон жүк. Анткени бүт бардыгы сени карап. Ошондуктан биз шариятыбызда да ошол нерсени айтат. Тирүү адамдар бизге үлгү боло албайт. Тирүү адамдар, любой сен мыкты деген адам эртеңки күнү ар кандай башына күн келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн чындап үлгү кылам десең, өтүп кеткен жашоодон ошол ыйман жолунда өлгөн адамдарды үлгү тутуп жашасаң болот. Анткени алар достойный жашады, достойный ыйман тутуп өттү. Ошон үчүн биз сахабаларды кумир тутабыз. Бирок тирүү жүргөн адамды кумир тутуу бул кайсы бир деңгээлде эгерде ошол адам чындап пайгамбардын мунаскерлик деңгээлге жетпеген адам болсо, бирок өзү жетпестен туруп ошол өзүн ошондой уровеньге көтөрө алган адам болсо, анда бул катастрофа. Ошондуктан молдолорду ойлонуш керек да, эл астына чыгып, монтип шарият айтып аткан кээ бир таксыларды ойлонуш керек да. Кой, мен жөнүндө коеюнчу. Мен өзүм деле эметейинчи. Чоң аалымдар бар, чыкпайт экен. Анткени алар ошол нерседен коркот экен да, кой дейт экен. Мен өзүмдү куткарып алайынчы. Мен бөлөп бирөө куткарам деп анан өзүмдүн колумдан келбеген нерсеге мен ушундай кыла алам деп эл астына чыгып эртеңки күнү элдин баары мындай экен. Молдо бир туура эмес сөз айтса, элдин баары адашат. Бул чоң сыноо. Мисалы үчүн бир чоң молдокебиз келди дагы, молдойго отуруп дагы бир туура эмес сөздү сүйлөдү. Бир саатта анын видеосун 100 000 киши көрдү. Болду, 100 000 киши капут. Эски биздин тил менен айтканда Гитлер капут дейт эле, ошондой болду. Капут да 100 000 киши. Анткени неге дегенде ошол молдонун сөзүн уктуу. 100 000 киши угат. Болду. Ошон үчүн эл астында таанымал болуп, сенин мен айткан сабактарыңды, диний сабактарыңды эле просмотр, миллион просмотр болуп атканга сүйлөп келебиз. Бирок сен айтып аткан шарият туурабы биринчи? Ошол 100 000 адамга сен туура багыт берип атасың же 100 000 адамды кашайтып адаштырып атасың? Демек, таанымал молдо болуу бул авторитет эмес. Таанымал молдо болуу бул Алладан болгон чоң сыноо. Ошондуктан Аллах Таала биздин молдокелерибизге тауфик берсин. Молдокелерибиздин оозуна Кудайым акыйкатты салсын. Молдокелерибизди Кудайым адаштырбасын. Молдокелерибизге дуа кылайлы. Анткени бир молдо туура эмес сүйлөп алса, элдин баары угат экен. Эл уккандан кийин элдин баары молдо эмес, элдин баары аны мындай туура же туура эмес деп сындай албайт экен. Бөлөк бир эле молдодон угуп калып, бул туура эмес экен, бул жерде ката экен, жаңылык деп десе, элдин баары ошону туура деп ойлойт. Өзгөчө адам баласы аябай таанымал болуп кеткен ошондой болот экен. Адамда бизде ушундай бир эреже бар да. Ким таанымал болсо, анын сөзү жалган болсо деле чын, анын сөзү шарият эмес болсо деле 100% шарият деп кабылдай беребиз. Элдин эмеси, менталитет ушундай настройкаланганда болду. Бирөө таанымал болду. Ал ката кетип атса деле болду. Номер 1 ошол. Биякта бирөө эл тааныбайт, бирок ал молдо, бирок ал туурасын айтып атат, аныкы туура, шариятка да туура. Бирок аны эч ким укпайт, тыңдабайт, айтса, буну көрө албай атат, эч тартып кылып атат. Бул
авторитет болуп кетти, муну эч ким тааныбайт экен, ошо ич тартип кылып атат. Ошондуктан молдолорду Кудай таалам адаштырбасын. Молдолорубуз, аалымдарыбыз көп, ошолордун тилине Кудай таалам акыйкатты салсын. Анан ким көргөн адам мен устазмын, мен молдомун деп элдин астына кылычын жалтылдатып, мен кыйын устазмын деп чыгып бергенде этият болуш керек. Чындап эле ар бир мусулман өзгөчө, ар бир молдеке, ар бир устаз, ар бир алым ошол нерсени жакшылап ойлонушу керек. Анткени бул жол, бул дин жолу, бул аманат жол. Эгерде ката кетирген болчу болсоң, ката сүйлөгөн болчу болсоң, Кудайдын астына же элдин астына чыгып туруп айтыш керек. Ката кетип алдым, элдин астына чыгып туруп, кайра публично элдин астына чыгып туруп, публиканын астында, жамаат, мен ушундай дедим эле, мен ошондо ката сүйлөп алдым, могул жерим мындай болду деп алдым, мен жаңылыпмын деп элдин астында ошол нерсесин айтып коюш керек. Анткени аалым уламалар ийгертеде ошондой болуп келиш керек. Ошон үчүн мындай дейт, карасаң, ин акбалан насу алейхи бит-таъзим ва-сана. Сен молдочулук кылып жүрөсүң, сен молдосуң, уже элге таанылдың, уже каяка барсаң элдер сени курчап калат. Дамла устаз деп келип учурашат, сага сый мамиле кылат. Каяка барба сага уже мындай, каяка барсаң, сен чындап алар сени динди сыйлап атат, сенин илимиңди сыйлап атат, сендеги Куранды сыйлап атат. Бирок ошо алданып калбаш керек. Молдо киши ошо алданып калбаш керек. Алданып дегенде максат, болду, мен болуп кеттимин да, мен кыйын экенмин да, мен Кыргызстанда единственный экенмин да деп кетпеш керек. Ва такбилил айди ва аралжу. Адамдар келип колун өбүп, анан бутун өбүп кирсе, анан колун тосуп, анан бутун тосуп көтөрүлүп кетпеш керек. Өзү шариатта кол өпсө болобу десе, аалымдардын, уламалардын колун өпсө шариатта жайыз. Бул ибадат эмес, бул деген сыйырман. Сахабаларда ошондой болгон хадистер бар булар туурасында. Бирок адам ошол деңгээлге жетпестен, ошол деңгээлге жетпеген адам, устаздык деңгээлге жетпеген адам ошондой болсо, ал өзүн башкача сезип баштайт. Бул жерде ошолорду айтып атат. Демек ушундай болуп атабы? Адамдар сени сыйлап, уже алаканга салып, колдон колго көчүп баштадыбы? Демек сен точно билдейт, бул Алла Тааладан сымын, этият. Сен кырдын учунда турасың, сен бычактын мийисинде турасың. Любой момент баягы бычак шылып кетиши мүмкүн. Любой момент баягы кырдан бутун тайып кетип, аскадан учуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул молдолордун деле абалы оңой эмес, урматтуу туугандар. Молдокелерибизге Алла Таала тилине акыйкатты салсын, жашоолоруна таквалык берсин. Молдокелер үчүн да, устаздарыбыз үчүн, аалымдарыбыз үчүн да дуа кылышыбыз керек. Анткени алар деле кээде чындап кээ бир устаздар бар, алардын жашоосу күрөштө. Алардын жашоосу жихад. Муногул жашоодо бул илим өзү ошол илимдүүлөрдүн калеминин сыясын, илимдүүлөрдүн калем менен кылган жихадын шариатта жан, кам менен берген, жанын берип шариат үчүн тиги жан курман кылгандарга тең экен. Ошондуктан азыркы учурда биздин аалымдарыбыздын, устаздарыбыздын ошол эл үчүн, журт үчүн деп кылып аткан мээнеттери бул баягы ат көтөргүчтөр. Ушунчалык деңгээлде бир зор бир мээнеттерди кылып атат. Аллахым кадамдарын бекем кылсын. Жанагындай тилден адашып калуудан, иштен адашып калуудан, мамиледен адашып калуудан Кудай Таалам өзү сактасын. Анткени бул жол пайгамбарлардын жолу. Пайгамбарлардын жолу, пайгамбардын жолун жолдогон адамдарда сыноо катуу болот, күчтүү болот. Ошондуктан бул устаздык кылаардан мурун адам баласы жакшылап ойлонуш керек. Мен ушуга татыктуумун, татыктуу эмесмин. Анан устаз болуш үчүн устаздан уруксат болуш керек. Устаз окутат, билимди берет. Анан ошол билим бир деңгээлге жеткенден кийин сен эми балам, сен жетилдиң. Мен сага өзүмдөгү билимди бердим. Же бербесе деле мендеги билимдин көпчүлүгүн алдың. Баарын албасаң да, бирок эми сен устаттык кылып, эл астынан чыгып, элге шарият айтканга калдың деп устаз өзү уруксат берсе, ошондойлор чыкса, ошондо бизде качественный молдолор гана сүйлөмөк,
ошондо биздин элибиздин мусулманчылыгыбызда дагы качество, сапатыбыз күчтүү. Азыр бизде жанагындай болуп калды. Эптеп бир кыргызча китепти окуп алып эле, анан кийин карасаң өзү 20 жаштагы бала 50 жаштагы балдарга акыл айтып атканын көрөсүң. Бул илимде чек жок. Илимде жашка карабайт. Бирок баары бир жаштын орду чоң. Биз дагы 20 жашта болуп койгонбуз. Мен дагы 20 жашымда ушундай окуткан устаздар мен ушинтип калганда болду. Алхамдулилlah, бүт шариятты окуп бүттүк. Мен уже болушунча болду деп калгам. Мен 20 жашта ошондой болчу. Анткени алхамдулилlah устаздар ушунчалык бизди баасын күнү-түн окуткан. Бирок мен кийин келдим Аравияга кеткенде мен ушинтип кеткем да болду. Аравияга мен шариятты билем, алхамдулилlah, барып 2 жыл ушу араб тилин практикалап келсем болду. Башкасы нормально, мен Кыргызстанда устаздар көп. Жеке менин өзүмдө ошондой ой бар болчу. Бирок мен Аравияга бардым, 10 жыл жүрдүм, ошол жакка бардым. Дагы мен эч нерсени билбейт экениме көзүм жетип, Кыргызстанга келатканда мен эч нерсени билбеген, эч бир билими жок бир инсан экенимизди моюнга алып. Ошондой экен. Бул илимди ушундай экен. Адам баласы бир карыш экен. Бир карышка көтөрүлгөндө адам айтат экен. Мен баарын билем. Анан тигини сындап, буну сындап, тиги молдо берди, жаңылды, бул молдо берди, жаңылды чыгарып. Токтой чыгарып. Дагы бир ступенькага көтөрүлгөндө, токто, чото биягы башкача болуп атат дейт. Анан пикке чыккан өзүнүн канчалык деңгээлде илими болсо да, Алла, фаука кулли зи илмин алим, Алла Таала Куранда айтат, ар бир илимдүүнүн үстүндө илимдүү бар дейт. Эч качан бир алып супер болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан Имам Азам рахматуллахи алейхи ошо дейт. Имам Азам, биз Имам Азам асхабындабыз го. Имам Азамды Имам Азам кылган, анын билими болгон, анын акылы болгон, дин шарият ушунчалык билген, анын шакирттери болгон. Имам Азамдын тегерегинде ошол кээ бир адамдар айтып, 40 муштахид алып болгон. 40 бир маселе чыкса, ошол Имам Азам ошол маселени өзү эле чечип, өзү эле фатва берген эмес. Ошону фатваны берип туруп, жана 40 шакиртине таштайт экен. Давай, ошо карап. Ошон үчүн Имам Азамдын фатвасы бир колдон чыккан эмес, 40 алымдын сөзү биригип чыккан. Ошон үчүн аныкы мындай сөзү, фатвалары качественный болгон, эч ким ага каршы чыга алмас. Ошон үчүн Имам Шафии айткан, фик илиминде бүт дүйнөдөгү алымдар Имам Азамдын баласы катары, Имам Азам ата катары. Имам Азам үйдөгү ата кандай башчы болсо, башка алымдардын бардыгы анын үйүндөгү чуркура ойноп жүргөн балдары катары. Ошончолук деңгээлде Имам Шафии рахматуллахи алейхи Имам Азамга баары. Ошондуктан бул шарият жолунда устаттык кылуу бул оңой отон нерсе эмес экен да, устаздык кылуу, дамлалык кылуу бул оңой отон нерсе эмес. Ошон үчүн устаздан гана рухсат алып, болду, сиз жетилдиңиз. Эми мындан ары сен сабак берсең жарашат деп туруп рухсат берсе, ошондо эл астына чыгып ошондой эмелер. Анан дагы практика керек. Илимди алгандан кийин илимди алып эле келип могул жерге отурса, мисалы үчүн Түркиядан окуп келди, же Египеттен окуп келди, же Пакистан, Индиядан окуп келди. Келип эле могул жерге отуруп элге чыктыбы? Тополоң баштап. Анткени Кыргызстандагы мусулмандардын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, кээ бир көз караштары бар, кээ бир өзгөчөлүктөрү бар. Анан сырттан окуп келген балдарда жаңы окуп келгенде жазба менен, эмоция менен келет. Мен могу минте коем деп берет. Анан бияка келгенден кийин көптөр жери чыгат. Ошон үчүн шариятта да ошондой. Шариятта бирөө сенден фатва сурап келсе, ачуун келип турганда фатва бербе. Анткени ачуу менен туура эмес фатва берип койсоң, ачуу калтырасың. Бирөөгө жинин келип турганда фатва бербе. Өтө катуу сүйүнүп турганда фатва бербе. Ооруп турсаң фатва бербе. Жаның кейип турса фатва бербе дейт. Курсагың ачып турса да фатва бербе. Фатванын эрежелери, тартиптери бар. Курсак ачып турган адам курсагын ойлоп, бир нерсе деп көгүн кош эле о деп койушу. Ошондуктан ушунчалык баягы майда чүйдөсүнөн бери шарият караган. Ошондуктан устаздык кылуу бул жеңил желпи нерсе эмес, бул чоң аманаттар. Анан чоң жүк. Ошон үчүн адамдар келип сыйлап, колун өөп, бутун өөп, ой устаз деп алакаңа салып көтөрүп койсо, анан көтөрүлүп кетпеш керек. Бул Алладан болгон сыноо деп адам оор болуш керек, өзүн билиш керек.
Ошон үчүн чыныгы таква адам ушундай болуш керек да. Бирөө бетиңе келип сөгүп, жер менен жексен кылып, сени мен тряпкага тегип салса дагы эч кандай реакция кылбай, сабырдуулук кылып, бул чыныгы мусулмансың. Ошол эле кезде бирөө келип сени мактап, "О, Кыргызстанда сен номер первийсиң, сенден башка эч ким жок, ал бул" десе деле, ага тиңде таза мактанып кетпешибиз керек. Анткени биз өзүбүздү билебиз да. Сен канчалык деңгээлдесиң? Сен ошол мактагандайсың, малекетиңе мактагандайсың. Эч кимибиз мактагандай эмеспиз. Өткөндө да айтканбыз, Азирети Алини бирөөгө мактайт экен. Аркасынан шыбаптыр да Азирети Алини халифа. Анан Азирети Али маңдайына келип калса, кайра маңдайына келгенде Азирети Али мактайт экен. Анан жамандаганды уккан да. Анан ошончо Азирети мактаганды угат экен. Бет маңдайга баланча дейт экен да. Мен сен жамандагандай да эмесмин, мактагандай да эмесмин, орточомун дейт экен. Анан ошондой болуп туруп, мусулмандар биз бирөө жарым бизди мактаса көтөрүлүп кетпешиз. Анткени чындап эле биз кимбиз? Өзүбүздүн күнөөбүздү өзүбүз билебиз, анан кайсарыбызга дердеңдеп мактанабыз. Жанагы Азирети Роби ал-Адави энебиздин сөзү мага майдай жакты ушу. Барган жерде ушуну айтат. Роби ал-Адави энебиз элге тийбей көккө тийген чоң олия болгон. Hicrat 90-жылы өлгөн. Имам Азам 80-жылы туулуп атпайбы, 150 өлгөн. Имам бул Роби ал-Адави энебиз 95-жылы, бир риваятта 90-жылдары, 91-жылдары өлгөн дейт да. Имам Азам 10го чыкканда өлгөн. Чоң табииндерден болгон чоң олия аял болгон. Роби ал-Адави деген элибиз. Ама ошол адам өмүр бою күйөөгө тийбей так өткөн экен. Төрөгөн эмес, күйөөгө тийген эмес, өмүрүн Аллага ибадатка арнаган. Анан бир күнү адамдар топ болуп келем, сиз Алла сүйгөн адамсыз, бир жакшы бир адам болсо, бир никеге турсаңыз жакшы болмок десе, Роби ал-Адави энебиз айтат экен, мен 3 суроом бар, жооп берсеңер анан мен силердин сурооңорду ойлонуп коеюн. Айтыңыз десе, айтат экен, мен өлгөндө ыйман менен кетем же ыймансыз кетем? Десе, эл айтат экен, ыйман менен кетем, ыймансыз кетем, бир Алла өлөт. Кыяматта амал дептерди оң кол менен аламбы же сол кол менен алам? Жаркаман берип айтыларчы. Бир Алла өлөт. Сырат көпүрөсүнөн мен өтүп кетемби же тозокко түшүп калам, айтылачы десе, билбейбиз дейт экен. Анан ошончо айтат экен, менин абалым ушул болуп турса, анан кайсарыма күйөөгө тием дейт. Мен тозоктон кутулбайм, мен ошонун аракетин көрбөйм дейт экен. Анан ошондуктан чындап такыбалыкка келе турган болсо биздин абалыбыз оор. Ошондуктан устаздык кылган адам, бул устаздык кылган адам, бул элге ошол бар жоктон үлгү болгон адам болуш керек экен. Келечекте мен ойлойм, мындай устаздар бизден бир некен устаздарыбыз бар дечи, бирок мындай деңгээлде устаздар дагы бир кийинки бир 20-30 жылдарда азыр баш жаштарыбыз 5 жашта, 10 жашта Куран жаттаган балдарыбыз чыгып атат. Ошондойлор таза өсүп, таза чоңоюп, ата энеси адал менен багып, адал чоңойгон балдарга келечекте мүмкүн ошондой бир аалым устаздар болуп калар. Ага жерем биз эпте ушул билгенибизди элге ушул окуп айтып берип турса да айтып берип турайын деп атабыз. Болбосо мына жерге келген устаздардын баардыгы олия болуп кеткен жери жок. Баардыгы катардагы эле адам. Ошондуктан бул таанымал болуп кетип, анан ошол бизде жанагындай сөз бар го, жылдыз оорусу менен ооруп калуу бул жаман. Жөн эле артисттер жылдыз оорусу менен ооруп калса жаман болот. А молдо киши ооруп калсачы, бул уже өтө эле жаман. Ошондуктан мына жерде бул аалым ошол өзү аалым да болгон, олия, чоң олия болгон, кутуп болгон, абыс болгон. Ошон үчүн бул молдолордун сырын жакшы билет, анткени өзү да молдо болгон. Анан молдекелер, мен силерди билем, мен дагы молдомун. Анча-мунча этеңерди карагыла, этият болгула, акеңердин сөзүн угуп койгула деп бизге окшогон молдолорго талим айтып атат. Ошондуктан жалпы молдекелер, жалпы аалымдарыбыз ошондой болгонго аракет кылышыбыз керек да. Жөнөкөй болушубуз керек. Текеберлик жарашпайт. Текебер болбош керек.
هكذا في جميع أحواله التي ظاهرها الصلاح فيشهد أعماله دائما بعيز الرياء والنفاق مخالفة للسنة. وكان الفضيل بن عياض degan çoğun oğliya zaten bu adam aytadi. Man aradan yanzura ila murain falyanzur ilayya. Kimde riya qilgan adamni ko'rgisi kelsa meni qarasin deydi. Men чистый riyakor adamım deydi. Men чистый riya qilgan. Bu çoğun oğliya adam çoğun oğliya adam biroq o'zini shunchalik past qilib kimde riya qilgan adamni ko'rgisi kelsa meni qarasin deydi. Eğer Fudayl ibn Iyaz degan ulu oğliyalar, alimlar riyachi bo'lsa-chi, anda biz riya zavodi varlarni qilamiz. Xudoy o'zi bizni saqlasin, Xudoy o'zi bizni kechirsin. O'shandan biz qilgan amal bundayda amaldagi hech qachon chiqib olmaydi. Qilgan amalimiz amallanmaydi. Qilgan amalimiz menen biz beyishga kiremiz deb amal hech qachon beyishga kirgize olmaydi. Sen o'qigan namozing, tutgan orozing beyishga kepildik emas. Beyishga bir gana Allah'ın rahmeti bilen kiremiz. Amal, qilgan amalımızda hech qachon ko'p sanamashimiz kerak. Antkeni Xudoy taolom esepteshib keladigan bo'lsa, Xudoyning bergan ömrü, din sog'ligi, rizqisi, iche qarinining bulkunda ishlayotgani, yuragining dukunda ishlayotgani, miyingning tibida zirpildab ishlayotgani, ko'zingning ko'rayotgani, qulog'ingning uvyotgani, tilingning suylayotgani, qo'lingning qarmayotgani. Bu ne'matlar Alloh taolo shunday basi yo'q boylikni bizga berib qo'ygan. Eseptep kelsechi, bizning qilgan amalimiz Xudoy uchun o'qigan namoz tutganimiz eshitib bo'ldi. Eseptep kelsa, keyingi rivoyatlarda keladi, bir adam 70 yıl oşol nemege çıkıp özünce elden bölünüp o toğga çıktı. Anar var eken, bulak var eken, ünkür var eken. Ünkürde yaşayken, anardan jeydi eken, bulaktan suyu içetken. Başka eşiteki kılay eken. 70 yıl ibadet kılır. 70 yıl ibadet kılgandayım. Oşol uaqtını Peygamberin vahiy kılıp bir perişte gerekkenler. Senin kılgan amalın bilen, ben şu kılgan amalım ben beyişke girem dese girmeyim dedi.